Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet gününe çeyin saqtap koydu. Hiç kanday burmalanbaydı, özgörülbeydi, ökümü alsırabaydı, jaraqsıga çıkbaydı, güçü güçtü kıyamet gününe çeyin. Her bir insan erkek ayalga Kur'an joldomo. Kıyamet günü Kur'an menen esep kitep болады. Allah Taala биздин амалдарыбызды таразага тартканда Kur'an'ın standartına салып туруп тартат. İşenimibizди Kur'andагы айткан ишенимге карайт. İbadattарыбызды Kur'andагы айтылган ибадаттарга карайт. Мамилелерибизди Kur'andагы айткан мамилелерге салыштырат, ошого салмактанат, таразаланат. Кулк мүнөзүбүздү Kur'анга салат. Кыскасы айтканда түнү, күнү бардык иштерибизди, чечимдерибизди, сүйлөгөндөрүбүздү, амалдарыбызды, кылган иштерибизди Kur'an-ı Kerim'ge salıp durup tarazalay. Oşo menen esep kitep bolot. Allah Taala adam balasına toora jolду көрсөтүү үчүн адашпай, кутуруп кетпей, Allah subhanahu wa ta'ala сүйгөн, өзү жакшы көргөн, тартуулаган жол, шарият жолу, ошо Kur'an-ı Kerim'ди берди. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem түнү, күнү, сапарда, үйдө Kur'an'ды жеткирди тугандар. Allah'ın улуу сөзү сизге бизге жөн эле кайрылбайт, биздин пайдабызга кайрылат. Allah Taala Kur'an'da ey insanlar, ey imandуулар, ey adamlar, ey adam balası деп кайрылуу салса, билип коюңуз, биздин пайдабызга Allah Taala, биздин пайдабызга Allah Taala кайрылуу салат. Кулак салыш керек. İbn Mas'ud разияллаху анху айтат, качан Kur'an'da Allah Taala ya eyyuhellezine amanu, ey imandуулар деп кайрылса, сиздер кулак төшөгүлөр. Allah ne deyip endi? Bizge ne deyiptir dedi. Allah subhanahu wa ta'ala dedi. Ey günöden saktanıp jaşaňgıla. Taştagıla günöni kılbagıla. Nafsiňer kalayt. Urugany kılbagıla. Sebep nafs, Kur'an'da Allah Taala aytat, "İnnen nafse la ammaratun bis-su." Nafs adamdı daima jamanlığa buyurat. Allah subhanahu wa ta'ala günölördü açık aykın aytıp koygon. Soğuptordu da açık aykın aytıp koygon. Bundan saktangıla özü ihtiyarı menen, özün erki menen, özünün tandosu menen gününü taştagan uşun atı ibadat. Jön ele men densoluguma jakpayt, men abirime toora kelbeyt, men namızıma toora kelbeyt. Jana başka nerseleri menen taştap koygon. Al деле жакшы, бирок ага ибадаттын сообу жазылбайт. Ибадаттын сообу качан жазылат? Биз качан Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, жараткан Алладан коркуп, Алла тыйы салган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айткан. Харамга жакындабагыла деген. Ошон үчүн таштадым десе, анаке. Буга сооп, ибадаттын сообу жазылат. Жөнөкөй ибадат эмес, улуу ибадаттардын сообу жазылат. Ötken sabahta ayttık hele, Allah Teala'm gözömöldep durat insandı. İnna Allaha kana aleykum raqiba. Raqib dep gözömöldöçün aytar. Allah Teala sizlerin üstüңөрдөн gözömöldöçü, tündösü dagı, gündüzü dagı bardyk işleriňerdi, bardyk kıymıl hareketiňerdi Allah subhanahu wa ta'ala gözömöldöp durat. Sahabalarda uşu sezim var ele. Uşu sezim adamdı kılmıştуулuktan, aram nerselerden, günölerden tototo turgan uşu sezim. Uşu sezim adam balasında жүрөгүндө ойгонмоюнча adam оңолусу кыйын. Adam ушундай махлук, бул оңолса периштеден жогору чыгып кетет. Бузулса жырткычтардан жаман бузулат. Адам баласы ушундай да. Жырткыч кылбаганды кылат бул. Жырткыч кылбаганды кылат. Оңоло турган болсо, Allahu akbar, периштелерден дагы жогору чыгып кетет.
Адам bir kılda turbayt. İmanı bir kılda turbayt hiç kaçan. Özgörüp durat bu. Жақшы амалдарды кылып турса, дайыма улантып турса, курбанчылык менен, ихлас менен, нәпсиге жақса дагы, жақпаса дагы, жақшы амалдарды өзүнүн нәпсисин мажбурлап кылып турса, бу да өсүү. Иманы бекемделе берет. Амалы оңоло берет. Иманды нуру көбөйө берет, берекеси, таасирлери көбөйө берет. Буну алхамдулилля өсүүдө. Аллахтын алдында даражасы да өсө берет. Эгерде бул Кудай сактасын, жакшы амалдарга жалкоолук кылып, нәпси тартпай, арам нерселерге тарта баштаса, нәпсиси арам нерселерди кыла баштаса, бул Алладан узак болуп кете берет. Алланын алдында даражасы төмөн түшүп кете берет. Адамдык баасы эч кандай болбой, акырын күнөөлөр менен иманы да алсырайт. Иманды нуру да өчүп кете берет. Амалдары да. Ошон үчүн инналлаха кана алейкум ракиба. Урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибизге ушу сезим керек. Жараткан Алла мени көзөмөлдөп турат. Түндөсү да, күндүзү дагы, үйдө мен жалгыз отурсам дагы Алланын көзөмөлүндөмүн. Коомчулукта болсо дагы, базарда, көчөдө, мечитте айырмасы жок. Алла Таалам бардык амалдарыбызды көрүп турат. Бардык амалдарыбызды Алла субхана ва таала билип турат. Ашкереби, жашыруунбу? Эч бир нерсе Алла субхана ва тааладан жашыруун эмес. Инналлаха ла яхфа алейхи шайъун фил ард ва ла фис сама ва хува самиун алим. Алла Тааладан эч бир нерсе жашыруун эмес. Жерде дагы, асманда дагы. Kur'an'da Allah ayet "İ'malu ma şi'tum innehu bima ta'maluna basir." Kalaganda amal kıla vergile. Allah Taala sizleri görüp turat deydi. Жақшы amal var, жаман amal var. Anı barыбыз bilebиз. Allah Taala aytet, "Biro Allah görüp turat seni." deydi. Muslim şerifte gelet Abu Hurayra radhiyallahu anhudan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu hadisinde Abu Cahil degen düşman bolgan, kafir. Peygamberimizge eң көп жамандык кылган ушул. Меккедеги мушрик арабтардын эң чоңу болгон Абу Жахил деп. Ушу Абу Жахил бир жолу айтып калды, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aliyazu billah сажда кылып атканда ким басат үстүнөн тебелейт. Араңардан тебелей турган барбы дейт. Ушу намаз окуганы мага жакпайт дейт да. Эми жерге сажда кылат да адам. Бетин топуракка сүрдүрө турган барбы араңарда бирөө дейт. Хал юаффиру Muhammad Muhammadun vajhi bayna adhurikum yasjudu ala turab fil masjidil haram. Peygamber anda azırkınday mıramar taş çok ele Kabe'nin tegerегинде toprakka sajda kılganda oşo üstünden kim basat da. Faqalu şerikler aytты. Meyli bирок kim eç kimdin dugu jetpeyt. Lat Uzza degen buttары бар эле. Мына ошол жерде анан айтышты, буну сиздер кыла аласызбы да. Бул өзү айтты. Буну мен жасайм деди. Сажда кылганда üstünün moyundan teveleyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gelip namaz okup atkanda bul geldi dağı üstünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den baştan teveley turgan boldu da. Bayağı aram oyu içindeki gör alvastık büyütü gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu başından teveleyenge жақындап келди. Peygamber саждада, Peygamber zanı. Abu Hurayra radhiyallahu anh aytadi: "Fama faja'ahum minhu illa wa huwa Abu Jahil yankus yarju ala aqibay wa yattaqi bi yadayhi." Peygamberge жақындап келип, "Em teveleyin" degende ele arkaga ketençiktep, kaçıp kolu menен mындай kılat da. Kolu menен, iki kolu menен yattaqi dep özünü mындай korgop saktagандай mындай bolot.
Abu Cahil'e cemaat aytti. Malaka, sizge mi oldu dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sajda kılıp otadı. Bu barıp, şu aram oyu, aram niyeti menen barıp tebeleyin de otadı. Barıp öyle arkaga kaçat. Jakındaganda ele arkaga kaçat. Anam cemaat aytti. Tercil qahqara ve anta khaif. Sen korkup arkana ketençik dep kaçıp otasan goy. Ne oldu degende Abu Cahil aytti. Dedi. Men barıp şu tebeleyin desem Muhammed menin ortamda bir otton ağın deydi. Şunday bir çukur otton deydi. Meni gügüzöyin de bir mamağa jakındap keledi. Oşon üçün men kaçıp attım deydi. Allah subhanahu wa ta'ala saktayın dese jönüle de keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sajda namaz okutat da Peygamberimiz menen işi yok. Abu Cahil aytıtat bunu şunday oldu bana depçi. Bolboso nomer 1 düşmanı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e giyin uşunday oldu. Abu Cahil sizi teveleyin dedi. Oşo sizge barıp teveleyin degende arkaga ketençitep kaçtı. Kaçkan sebebini soraganda ot turgan eken aң, tol tura. Oşon üçün kaçtım dep aytkanda Peygamberimiz aytты, mындай dedi. Law dana minni laxtafathul malaikatu udwan udwan. Egerde bul mağa jakındagandaçı perişteler müçölöp tıtıp taştama kırgıtı veriyor. Jakındaganda şunu aytadi. Keyin fa anzalallahu taala kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Mınav Alaq suresindeki ayat düştü. Bu ayatta elbette insan çekten aşıp etedi. Ar-ra'ahu istaghna kaçan özün muhtaçsız sezgende bu kutara başlayt eкен да. Bu barыбызга тиешелүү bir sabak var. Adam Allah'a muhtaç sezip жүрсөчү кутурбайт. Kaçan akşam baylığım, biylигим, mansabım жетишти деп özün Allah'a muhtaçsız seze başlaganda bu kutura başlayt uşачы. Kuturgan ошол жерден башталат. Бирөөгө зулумдук кылып, бирөөгө неме кылып, Allah Taala Kur'an'da aytат мына. Kalla, çok. İnnel insana la yatgha. Şekkümönsüz insan çekten aşat. Kuturat. Toңmoyun var. Kaçan arraha hustagna. Kaçan al özünçü mustagni munda çetkanda muhtaçsız göre başlaganda oşonda ana bu adam kutura başlayt eкен. Şoň üçin aytkan alımlarçı adam balasına kişine musibat gelip turбаса adam tez ele kuturup ketет дейт. Кичине içi ооруп калат экен, кете башы ооруп калат экен, кете тиши ооруп калат экен. Кеде болбосо иши жүрүшпөй анда ушул нерсе жакшы экен кайра. Адамды кутуруп кете тургандан токтотуп турат экен. А болбосо адам өзүн Алла Таалага муктаж сезип, мен ар бир дем алганымда, дем чыгарганымда Аллага муктажмын. Ар бир көз ирмемимде Аллага муктажмын. Жүрөгүмдүн ар бир сокконунда Аллага муктаждыгым бар. Алла Таалага биз муктажбыз. Алла Кур'анда Алла өз айткан: "Антумул фукара валлахул гани." Силер барыңар Аллага муктажсыңар. Муктажсыз зат өзү Алла өзү гана. Бирок азыр мындай өзүн бекажет, muhtaçsız, kacetsiz sezgende adam kutara başlaydı. İnne ila rabbika ruj'a, elbette sen Rabbına kaytu. Erteği geç adamın bardık Allah'a kaytat. Bu dünyaya gelip jakşı amal kılıp kaytat. Bu dünyaya gelip jaman amal kılıp kaytat. No kaytu anı ele al. Bu talaşsız. Bирок караңыз, оң olup kaytasızbı, je buzulup kaytasızbı? Mesele uşu yerde. Allah Taalaga kulçulduk kılıp je nafsinin kulu olup je Allah'ın kulu olup kaytası uşu yerde. Araytellezi yanha. Görbeys aytçı deyt, kabar berçi, tıygan. Abdan kuldu ida solla kaçan namaz okuyatkanda. Mına ayatta Allah Subhanahu wa Taala aytıyor. Bu yerdeki kıyıp atkan kişinin adı Abu Cahil. Abdan, şunday kul deyt. Kim al? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Emneden? Namaz okuyatkanda. Adam sattın
эң бактысызы, адамзаттын эң бактылуусун Алланын эң улуу өкүмүнөн тыйып атат. Мындай деп айтсак болот. Адамзаттын эң бактысыз бул Абу Жахил. Адамзаттын эң бактылуусу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ошону эмнеден тыйып атат? Болгондо дагы Алланын эң улуу өкүмү намаздан тыйып атат. Араайталлади янха абдан ида солла. Алла субханаху ва таала карачы Кур'ани Каримде керемет бизге баян кылып айтып берип атат. Араайталлади янха. Тавар берчи, айтчы дейт ана. Тыйып аткан абдан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла таала улуу макамда пайгамбарыбыздын атынан айткан эмес. Элчилик лакабы менен, пайгамбарлык лакабы менен чакырган эмес. Кулчулдук лакабы менен чакырган. Алланын кулу болуу өтө чоң сыймык. Ошон үчүн абд деп айтат буну. Абд деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ида солла, качан намаз окуп атканда. Мына ушу Абу Жахил келип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуп атканда, намаздан тыйыш үчүн, намазды окутпаш үчүн атайын башынан басып, бетин мен топуракка сүрөм деп атпайбы? Топуракка сүрөм деп атпайбы? Алла таала ушуну мына кабар берди. Алгы келди. Келгенде азыркындай болду. Кээ бир риваяттарда келет, чоң мына жылан чыкканда, ажда. Жылан чыкканда бул качкан. Кээ бир риваятта азыркы оттун аң. Не дейт? Араайта инкана алал худа. Айтчы, эгерде ал туура жолдо болсо пайгамбарыбыз. Так. Ау амара бит тaqwa. Же тaqвалыкка буйрук берип атса, я. Эми ушундай адамды сен намаздан тососуңбу? Туура жолдогу адам, хидаяттын чокусунда, хидаяттын чырагы, хидаяттын күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Болгондо да сени жамандыкка эмес, тaqвалыкка, арам нерселерден, күнөө нерселерден сактанганга сени чакырып атса, ошого буйрук берип атса, сен ошондой адамды намаз окуп атканда, үстүнөн мен мойнунан тебелейм дегенин кандай акмактык сөз. Тыйып атканың жараша болобу? Кур'ани Каримде Алак сүрөсүндө ушундай кылып чагылдырып берип атат. Не дейт? Араайта ин каддаба ва тавалла. Болсо мына ал жалганчы болсо өзүчү. Өзү бузулган. Алладан жок ачкан. Бактысыздыктын эң атасы. Ушундай тосотса Алла субханаху ва таала. Ким? Абу Жахил. Алам я'лам. Эми Алла таала айтат биздин темабызга. Алла көрүп турат, көзөмөлдөп турат деген темабызга келдик да. Эмне алам я'лам би анналлаха яра? Билбейби экен Абу Жахил. Алла таала көрүп турганын дейт. Алла таала карап турганын. Сен каалаганыңды эле кыла бере турган бул дүйнө андай дүйнө эмес, бул дүйнөнүн ээси бар. Башка бирөөнүн каалоосу жүрөт берди. Ар бир адамдын каалоосу жүрсө бул аалам давына аңтарылып жок болмок. Мынакей, бул ааламда жаратуучу Алла тааланын өзүнүн каалоосу жүрөт. Просто мындай да, биздин каалообуз кээде Алла тааланын каалоосуна дал келип калат, ошон үчүн мен каалагандай болду деп кыйынсынып калабыз да. Атак андай эмес, просто сен каалооң Алланын каалоосуна туш келип калды да. Атак бу жерде каалоо Алланын кылыгы. Риваяттарда келет го, Алла таала айтат экен пендегечи: "О менин пендем, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Бирок баары бир болот менин каалоом. Эгерде сен кааласаң менин каалоомду, анда болот сенин каалооң. Эгерде сен менин каалоомду таштап өзүңдүн каалаганыңды кааласаң, мен сенин каалооңда чарчатамын, бирок билип кой, баары бир болот менин каалоом" дейт. Аллаху. Алланын каалоосу пенде суроо бере турган нерсе. Я Алла, менен эмнени каалайсың депчи. Мен ошону каалайм деп айтышыбыз керек экен да. Не деп жаратуучубузга не деп айтышыбыз керек? Робум, о Робум, менен сен эмнени каалайсың? Мен ошону каалайм. Сенин каалооңо менин каалоом курбан. Сенин каалооңо менин курбанчылыгы, менин каалоом не экен? Жөн эле курбандык чалам. Сенин каалаганыңды каалайм. Сенин каалаганыңды издейм. Жараткан Алладан сурай турган нерсе пенделикке ушу болуш керек.
Mına Abu Cahilge hem Allah subhanahu wa ta'ala ayttat. Alam ya'lam bi anna Allah yarani bilmeyim. Abu Cahil. Allah Taala görüp durganı. Allah Taala anı bardan görüp turat. Emne kılarını da görüp turat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Allah Taala ayttat. Hey, uğul. Eğer de bu Abu Cahil şu jaman işini toktatpay turgan bolsa, lanasfa'an bin nasiya. Biz peşenesinden tartıp durup dozakırga törөбүз deydi. Safa'a dep qarmap turup, qatı tartqanda aytadi. Peşenesinden qarmap turup, bir silkip turup, dozakka taştap qo'yamiz deydi. Allah subhanahu wa ta'ala eskertiyor. Bu жерде aytып atqanın Allah Taala huwa hafizuk, ey Muhammad, Allah seni saqtoochu. Wa nasiruk, sağa jardam berүүчү. Wa muayyiduk, seni qo'ldoochu. Wa huvallazi yakfik sharra a'daik. Allah ушундай zat senin düşmanlarının jamandыгынан özü жетиштүү. Алардын бардыгын өздөрүнө кайтарат. Утурумдук кичине кордукка окшоп көрүнүшү мүмкүн. Бирок акыбети, натыйжа, жыйынты кандай болбойт эч качан. Кур'анда Allah Taala айтат: "Инна кафайнакал мустахзиин." Албетте биз сага жетиштүүбүз, ey Muhammed, sen вообще кыжалат болбо. Сени маскарлаган, шылдыңдагандар бар го. Биз өзүбүз жетиштүүбүз, аларды эмне кылабыз өзүбүз билебиз. Инна кафайнакал мустахзиин. Пайгамбарыбызды да маскарлаган. Пайгамбарыбызды да сыйкырлаган. Пайгамбарыбызды дагы жаман сөздөр менен айткан. Пайгамбарыбызды дагы өлтүргөнгө аракет кылышкан. Пайгамбарыбызды кууган. Пайгамбарыбыздын аркасынан кордоп, пайгамбарыбызга жала жапкан. Эмне гана туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, алхамдулилlah, Allah Taala'nın tarbiyesi жардамы менен аларга эми иманга келелекти кылат. Wasbir ala ma yaqulu. Ya Allah'ın aytып atkanda sen sabır kılıp koy. Wahjurhum hajran jamila. Allah'ı tek koy, taştap koy. Kanday? Öçöşüp, gek saktaşıp, düşmandaşıp emes. Hajran jamila. Çıraylı taşta. Karaç Allah Taala'nın tarbiyası kanday. Emne degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday ulu zat. Tigiler olsa emne degen oğuzundan ıplas, kılgan işleri kanday ıplas. Bir Peygamberimiz ayttat, sen sabır kıl. Alардың aytkanına sabır kılıp koy. Albatta adamın tili u, sözü u. Oşun barda sen sabır kılıp koy. Allah'ı taştap koy. Taştaganda da kanday tek koy. O çıraylı tek koy. Gede üçeşesin go. Kek saktaş toktap dur. Bir uçur gelet bizge daha göröbüz dep. Anday emes. Jön öyle. Halke din yönetini. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet var. İnne kafaynakal mustahziin. Пайгамбарыбызды маскарлагандар ким эле десе, эң биринчи сапта тургандар мына Валид ибн Мугира деген болгон. Асват ибн Абду Ягус деген болгон. Асват ибн Мутталиб деген болгон. Харис ибн Утайл Сахми, Ас ибн Ваил. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды эң бирин маскарлап, шылдыңдап, үстүнөн күлгөн акмактар мыналар эле. Ушуларды bir жолу Cebrail периште келип калды, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кыжалат эле дем. Булар ар кандай жаман сөздөрдү айтып бергендиктен акыры инсан экен кыжалат. Анан айтты ушундай болуп атат. Cebrail периште айтты, көрсөтсүчү мага, ким деди, ким деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам булардын ар бирин көрсөттү. Арини ияхум фа арахул Валид. Мага көрсөтчү ошолор деди эле Пайгамбарыбыз Валид ибн Мугираны көрсөттү. Ана деди. Ишара кылды. Cebrail aleyhisselam fa'avma Cebrail ile akhuli. Gözünün önüne. Gebirinin köküreğine, gebirinin başına, gebirinin gözüne, gebirinin putuna düşmanlara birden Cebrail perişte işara kılgandan bardığı oşol zamat çok oldu mu? Birisi içi järilip, birisi gözü järilip, birisi muğunu, birisi de başkasından bardığına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şıldığındagandan bardığı şunday olacak oldu. Biri özünün найзасына сайылған. Өзünün. Subhanallah. Ну кандай болгон чакта дагы пайгамбарыбызды сактоосун Алла өзү кепилдик алган. Я ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Buna ayet düştü. Ey Peygamber, ballik
ма унзила илейке мин роббик, Робыңдын тарабынан саңа түшүрүлгөн нерсени жеткир. Пайгамбарыбыздын милдети эмне десе, Алла Тааланын тарабынан түшүрүлгөндү жеткирүү эле. Ушу жеткиргендин аты таблик. Арабча таблик деп коет. Чакыргандын аты даават. Мен буну чакырсам, буну даават деп коет. Бирөөгө барып туруп жеткирсем, буну таблик деп коет. Пайгамбарыбызга Алла буйрук берди, таблик кыл деп атат. Жеткир деп атат. Адамдарга жеткир. Эмнени жеткирейин? Алла Тааланын тарабынан, Робуңдун тарабынан эмне түшүрүлсө ошону жеткир. Куран баарда түшкөндөн кийин аны жеткирем деп пайгамбарыбыз күткөн эмес. Bir ayat düştü, жеткир. 10 ayat düştü, жеткир. 100 ayat düştü, жеткир. Bir süre düştü, жеткир. 2 süre düştü, жеткир. Tünü olsa tünü, gündüzü olsa gündüzü, жеткир. Адам затка жеткир. Жараткан Алланын тарабынан силерге кабар келип атат. Өкүмдөр келип атат, насааттар келип атат. İlim келип атат, тарых келип атат. Жолдомолор келип атат. Окуялар келип атат. Жеткир. Алланын тарабынан кандай нерсе түшсө сен жеткир. Алла Таала айтат: "Ва иллам тафал фама баллакта рисалата." Эгерде кылбасаң мындай, анда сен пайгамбарчылык милдетиңди аткарган жоксуң дейт. Сенин максатың ушул болчу. Алла Таала эмне үчүн пайгамбарыбызды тандады? Адам затка жеткириш үчүн да. Алланын тарабынан түшкөндү жеткириш үчүн Алла субхана ва тааля. Эме айтып атат? "Ва иллам тафал", эгерде сен кылбасаң, фама баллакта рисалата, анда сен пайгамбарчылыкты жеткирген жоксуң. Демек пайгамбар сен ушул сөз кылышың керек деп мойнуна жүктөп аткан. Пайгамбарыбыз үммөтүнө мойнуна жүктөдү да. Баллигу анни валау ая. Үммөтүнө айтты баарыбызга. Менин тарабымдан бир аят болсун жеткириңер. Менин тарабымдан. Өзүңдүн тарабыңдан эмес. Пайгамбарыбыздын тарабынан мынакей деп бир аят болсун, бир хадис болсун жеткирүү мусулмандардын мойнунда милдет. Бул баллигу дегени таклиф. Анни дегени ташриф. Вала ая деген тахфиф. Мындай дегени мындай да. Баллигу деген таклиф. Биздин мойнубузга жүктөдү пайгамбарыбыз. Эртеге ушуга жооп беребиз. Пайгамбарыбыздын ушу сөзүн аткардыңызбы же аткарган жоксузбу? Жеткирдиңизби башкаларга же жеткирген жоксузбу? Бир, ошон үчүн биз мойнуна жооптубуз. Анни дегени пайгамбарыбыз менин тарабыман деп айтып атканы бул чоң шарапаттуулук. Эми карап туруңуз, кээде бир фирманын өкүлү болуп рекламасын кыласыз. Продукты немелерине, продукцияларына чакырасыз, жөнөтөсүз. Же болбосо мына шайлоо учурларында болсо агитаторлор бар. Кыскасы айтканда, ар ким ар нерсени жеткирет да. Бирок сиз бүткүл ааламдын рахматы болуп келген пайгамбарлардын пайгамбары, адамзаттын мырзасынын тарабынан бир сөз жеткирсеңиз канча чоң сыймык. Канча улуу мартаба болчу. Бир жөнөкөй адамдыкы эмес, жөнөкөй бир фирманыкы эмес. Же бир компанияныкы эмес болчу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Валау ая тахфиф дегени жеңилдик. Сизге көп нерсени мойнуңузга жүктөгөн жок. Сиз бир аят билесизби? Болду, ошо бир аят жеткириңиз, мойнуңузда милдет. 5 аят билсеңиз 5 аят. Канча билсеңиз ошону жеткириңиз. Анан не дейт? Валлаху ясимука минан нас. Алла сени адамдардын жамандыгынан өзү сактайт дейт. Аллаху акбар. Алла Таала өзү сактайт сени, адамдардын жамандыгынан өзү сактайт. Сен алардын жамандыгына ой жүргүзбөй эле кой. Мойнуңа жүктөлгөн жеткире бер. Бул жагын бизге таштаппай. Биз өзүбүз жетиштүүбүз. Алла айтып атат: "Валлаху ясимука", Алла сени сактайт минан нас, адамдардын. Мындайча айтканда, жамандыгынан. Инналлаха ла яхдил кавмал кафирин. Шек күмөнсүз Алла кафир коомго хидаят бербейт. Аларды туура жолго жолдобойт Алла Таала. Имам Тирмизи рахматуллаху алейх Айша разияллаху анха энебизден риваят келтирет. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юхрасу лейлан. Пайгамбарыбызды түндөсү сакчылык кылышат эле дейт. Уктап атканда коргойт эле да. Душмандар кол салбасын,
жамандық қылып қойбосун деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түндөсү сахабалар кезек-кезектери менен акырын сакчылык кылышат эле. Ушул аят түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн палаткасы чатырынан моюн чыгарып айтты: кете бергиле деп. Алла Таала аят түшүрдү. Өзүм сактаймын деди, өзүм коруймун деди. Өзүм коргоймун деди. Эми силер бара бергиле. Мына риваятты Айша энебиз айтат. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбызга түндөсү ушинтип сакчылык кылынат эле. Ушул аят түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам фа ахража Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам расаху минал кубба факал я юханнас инсарифу факад асамани Аллаху таала. Адамдар, силер барып кете бергиле. Ушу сакчыларды айтып жатат да. Алла Таала мени сактайм деген кепилдигин берди. Бул жагынан кыжалат болуп алат. Ушундай улуу зат пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болуп калганыбызга чексиз шүгүрлөр болсун. Эми ушу пайгамбарыбызга көп салават айтуу жөнүндө жолдомо. Пайгамбарыбыз өзү жолдомо берген. Мага көп салават айткыла. Алла Таала пайгамбарыбызга салават айтат. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Шеккүмүз Аллах периштелери бардыгы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават айтат. Силер дагы эй иман келтиргендер, Мухаммад алейхиссаламга салам дагы айткыла, салават дагы айткыла. Саллу алейхи ва саллиму таслима. Бизге Алла буйрук берип атат. Салават айтууга Алла буйрук берип атат бизге. Иманы бар адамдар салават айтсын. Пайгамбарга салам айтсын. Биз экөөнү тең айтабыз го намазда. Ассаламу алейка айюхан набий ва рахматуллахи ва баракату деп салам айтабыз. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид деп салават айтабыз. Намазыбызда ушу менен да өзү. Буну билебиз баарыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө жолдомо айткан. Мага көп салават айткыла деп. Ошол боюнча өзгөчө жуманын түнү жана жуманын күнү. Эң көп ошо себеп дегенде жуманын түнү менен жуманын күнү туугандар бул касиеттүү түндөр, касиеттүү күндөргө кирет да. Улуу күндөр, улуу түндөргө кирет. Жуманын жумачы. Жума мусулмандардын майрамы. Жуманын бул касиети өтө башкача. Керемети, артыкчылыгы жума күндүнчү. Ошон үчүн айтылат да, бейиште жума күн бар, башка күн жок. Жума күн Алла субханаху ва таала бизге мусулмандарга берген. Биз биринчи майрамдайбыз, анан кийин силер майрамдай бергиле. Эй, христиандар, давай. Жөөттөр, силер суббота майрамдагыла, христиандар силер воскресенье майрамдагыла деп бизден кийин анан аларга майрам беребиз да. Бизден кийин майрамдап жүргүлө депчи. Майрам бизде жума күнү. Мынакей Кудай кааласа мына жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жуманын түнү деп, 4-чү күндүн түнү жуманын түнү деп аталат. Жуманын күнү ошол биздеги пятница күнү, ал күн ал. İslam'da birinci tün gelir. Tün birinci. Anan gündüzde. Ошон үчүн мисалы Рамазан айда кандай? Күн баткандан кийин ай көрүнөт го, ошо Рамазан айдын биринчи түнү болот да. Эртеси күнү Рамазан айдын биринчи күнү болот. Ошо ороза кармайбыз да. Ошон үчүн эртең Рамазан ай ороза кармайбыз дегенде бир күн түн мурда тарави окуйбуз го, билесиздерби? Ошо Рамазандын тарависи ошол. Түшүндүңүздөрбү? Биринчи түн. Анан күн. Демек, жуманын түнү дегенден кийин түшүнүп алайлы. Бул четверг түн. Пятницанын түнү, ал субботанын түнү болуп калат ал. Ошон үчүн кайсы түнү салават көп айтышыбыз керек? Четверг түнү. Салаватты көп айтышыбыз керек. Анан кийин эртеси жуманын күнү болот. Ал алхамдулилля салаватты көп. Ушу эки күндө. Дайыма эле салават айтып жүрүшүбүз керек. Бирок көбүрөөк басымдуулук
маани бергенге ушу жуманын түнүнө жана күнүнө. Ошо боюнча хадистерди айтып беребиз. Аус ибн Аус радıyallahu anhu'dan sahab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Min afdali ayyamikum yawmul cum'a fihi khuliqa Adam aleyhisselam ve fihi qubida ve fihi nafkha ve fihi sa'iqa fa aktiru aleyya minas salafi fa inna salatakum ma'rudatun aleyya." Allahu akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Sizlerдің günüңөрдүн эң абзели жуманын күнү. Ал күнү Адам алейхиссалам жаралган дейт. Адам атабыз жума күнү жаралыптыр туугандар. Алла Таала Адам атабызды жума күнү жараткан. Жуманын артыкчылыгы, жуманын улуулугу, касиети, жуманын башка күндөргө болгон артыкчылыгы мына билип алыңыз. Биздин Адам атабыз биринчи адам жаралган, жума күнү жаралган. Айтып атат, жума күнү хулика Адам алейхиссалам, Адам ата. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы, бул Абу Даудта да, Ибн Мажада да келет хадисте. Биринчи пайгамбарыбыз айтты, силердин күнүңөрдүн эң абзели кайсы күн? Жума күн деди. Min afdali ayyamikum yawmul cum'a. Ошол жерде фихи хулика Адам алейхиссалам, Адам алейхиссалам жаралыптыр. Ва фихи кубида. Адам алейхиссалам жума күнү дүйнөдөн өткөн экен. Бейишке жума күнү кирген. Жума күнү чыккан. Жума күнү туугандар кыямат болот. Бул ааламдын башы дагы, аягы дагы жума менен де. Жума күнү бардык адам менен инсан, инсан менен жинден башкасы бардык хайвандар бир коркуп алат да. Өзгөчө таң эртең, күн чыкканга чейин. Күн чыккандан кийин, болсо нормально. Күн чыкты, бүгүнкү жума бар экен, бүгүн кыямат жок дейт да. Коркуп аткан жери күн чыкканга чейин. Бардыгы. İnsan менен жинден башка. Адам алейхиссалам жаралган. Фихи нафха дегени сурт атат го. Исрафил алейхиссалам деген. Ошонун оозунда сур турат. Бир татканда аалам талканат. Үндү караңыз, үндү караңыз. Мындай да. Кээ бир үндөр бар, мына айнеңи сындырат. Siz bana işeni koyuyorum. Çünkü звук da айтып атам, звук. Кейбір звуктар құлақты жарат. Әрбір деле звук емес. Мынада деле звук бар, мына. Бирок угулган деле жок. Әрбір нерсенин өзүнө жараша звук болот. Бирок карап туруңуз, кейбир күчөйгөнүчү, кээде күчөйгөн. Жарып салат болду. Адам кулактарын жарып салат. İsrafil aleyhisselamın звугунда алам жарылат, талкаланат. Анын үнүндө талкаланса, эгерде чапалак менен урсам жолот э. Биздин устаздар ушинтип айтат эле да. Үнүнөн алам талкаланып атат. İsrafil периштенин үнүнөн, үн, добуш. Ху деген алам талкаланат. Эми ошону эгерде ол кол менен чаба турган болсом жолот дейм да, алам. Мынандай периштелерди Алла Таала жаратып койгон. Улуу 4 периште бар туугандар. Жабраил, Исрафил, Микаил, Малакул Маут. Ушу эң улуу периштелер 4тө. Жабраил периште Куранда Жибрил дейт. Алла менен пайгамбарлардын ортосунда элчи. Бул периштелердин мырзасы. Исрафил периште анын оозунда сур. Бир тапканда аалам талканат. Bir tapkanda gayra Allah subhanahu wa ta'ala kıyamata koydu. Tirildi tabi. Oşana aytıp koydu. Nafha ve sa'iqa da koydu. Bardım. Mikail degen perişte var. Mikail perişte jamgır, su, ırıskı, çöpçar, jerjemi bardığına atvetsinliği yaşam. Kar kança jağış gerek, şamal kança oluş gerek, möndürü kança, jamgırı kança, kança kartoşka, kança piyaz, kança darı, kısas bardığın buğday, arpasından beri oşo.
Анын алдында периштелер бар. Шеф ошол. Малакул маут дейт. Малакул маут биз Азраил деп коебуз, Израиль деп коебуз, ар кандай Азраил периштеси. Куранда антип айтпайт, бирок алар малакул маут дейт. Малакул маут өлүм периштеси. Бундагы желдеттер, аскерлер толтура. Бүткүл дүйнөдө. Чоңу шефи ушул. Мейли, башка жака өтпөйлү. Мына ошол жуманын эң улуу күнү экен. Адам алейхиссалам жаралып, Адам алейхиссалам жаналган. Кыямат боло турган күн экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Фааксиру алейя минас-сала", силер мага көп салават айткыла дейт. Жума күнү мага көп салават айткыла дейт. Эмне үчүн десе, силердин салаватыңар жума күнү мага сунушталат, мага алып келип көрсөтүлөт дейт силердин салаватыңар. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбоңуз, чөө ашында жүрөсүзбү, жыргалаңдасызбы, Эверестте жүрөсүзбү, салават айта бериң. Сиздин салаватыңызда периштелер бар. Оозуңуздан чыгаар замат алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын раузасына Мадинага алып барат. Паланчанын баласы паланча сизге салам салават айтты деп жеткирет. Пайгамбарыбыз айтат: "Фа инна салатакум ма'рудатун алейя". Силердин намаз салаватыңар мага алып келинет. Атайы периштелерди Алла Таалам дайындап койгон. Бүткүл дүйнөдө алардын иши только салават ташуу. Салават жеткирет пайгамбарыбызга, бүттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жаткан жерине барып туруп салам айтсаңыз, түздөн түз өзү угат, түздөн түз өзү сөздү кайтарат. Саламга, салаватка жооп берет. Калу я Расулаллах, сахабалар сурашты, ушинтип айткандачы, силердин мага салават айтып тургула, жума күнү салаватыңар мага жетет, көрсөтүлөт деп атпайбы? Сахабалар сурашты: "Я Расулаллах, сиз дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, жер менен жексен болуп кетсеңиз, биздин салаватыбыз сизге жетип турабы?" деп суроону беришти. "Я Расулаллах, ва кайфа ту'раду салатуна алейк ва кад арамта?" Яни ба'дал маут, өлгөндөн кийин сиз жер менен жексен болуп кетсеңиз, кандай? Биздин салаватыбыз жетип турабы? Пайгамбарыбыз айтты: "Инналлах азза ва жал харрама алал ард ан та'кула аджсадал анбия". Алла Таала жерге арам кылып койгон. Эмне арам кылып койду? Пайгамбарлардын денесин жегенге. Демек, сахабалар дагы алар өздөрүндө салыштырып айтты да. Адам баласы өлгөндөн кийин, ушу баа денебиз бир канча жылдан кийин жер менен жексен болуп эчтеке калбайт да. Мына ал эң биринчи айтат, адамдын мына көзү бар го, ушу түшүп калат экен. Солу элечи. Суу экен да, мындай элечи. Анан чач-пач, мына жумшак эттер кетти бар. Тарамыш-парамыш, анан жумшак сөөктөр, кабыргалардыкы. Мейли? Анан баш, жоон сан эттердики, сөөктөр кичине калып, убагы менен келип, алдагы болду 100 жылбы, эми материал жерге карайт, шорду, ысык жерде болсо тез эле жок болот. Суугураак жер болсо кечирээк жок болот, но жок болушу анык эле. Барды. Сахабалар ошого салыштырып туруп анан айтып атат: "Жер менен жексен болуп, букаланып кетсеңер, салават сизге жетип турабы?" деп Пайгамбарыбыз айтты. Алардын ишенимин оңдоп койду. Алла Таала жерге арам кылып койгон, пайгамбарлардын денесин жегенге арам кылып койгон. Башка адамдардын денесин жейт, жерчи. Бирок пайгамбарлардын денесине тийише албайт, жакындай жей албайт. Пайгамбарлардын денеси кандай өлсө, ошол күндөгүдөй бүгүнкү күндө турат да. Жей албайт. Бирле биз пайгамбарыбыз эмес, бардык пайгамбарлардын кандай болсо ошондой. Пайгамбарларга булар руханияты өтө күчтүү, улуу заттар, асыл заттар. Шейиттер тууралуу дагы кээ бирлердин денесин Алла Таала жерге жетирбейт экен. Алар пайгамбар эмес. Ихластуу, ыймандуулар, Алла үчүн жан бергендер, ошолордун денеси дагы чирибейт, жер жебейт, бузулбайт, айныбайт, түшүндүңбү? Кумурска, курт-пурт вообще жакындабайт. Алла Тааланын денеси ушундай сактап койгон алар. Шейиттердики. Иманы менен, ихласы менен Алланын дини үчүн жан берген болсо ушундай болот. Алла Кур'анда айтат: "Ва ла тaqulu лима юqtalu фи сабилиллахи амвата".
Bal ahya walakin la tash'urun. Allah'ın yolunda öldürülgen adamdı sizler ölük dep aytpagılar. Ölük dep aytpagılar. Allah aytdı. Bal ahya, alar tirüler. Walakin la tash'urun, biroq sizlerin akılыңara жетпейт. Qanday tirүү ekenini sizlerin sezimiңер, sizler bilbeysiңер аны. Inda rabbihim yurzaqun deydi. Robların aldığında oşa şehitlerçi ırıskılanıp durat deydi. Bu dünyada ırıskılanıp öğresi mi? Kodum uşunday ırıskılanıp durat. Inda rabbihim yurzaqun. Irıskılanıp durat. Ve la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata. Allah'ın yolunda ölgende ölüktör aytpagılar. Ölük dep aytpagılar. Alar ölük emes dedi. Senin gözüňe ölük görüngeni men alar ölük emes. Bal ahya, alar tirüler deydi. Inda rabbihim yurzaqun. Robların aldığında alar ırıskılanıp duruşat. Paygambarlar alardın ruhaniyatı şehitlerdikinden kança ise ulu jogorу turat. Mınaken tuğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, Allah Taala aram kılıp koygan, jerge aram kılıp koygan paygambarların denesini jegen geldi. Rawahu Ahmad ve Abu Davud ve İbn Majah ve İbn Hibban fi sahihihi vel Hakim ve sahhahahu. Kıskası aytkanda mınalı kitaplarının bardığında uşul hadis kelet. İmam Ahmad dağı, Abu Davud dağı, İbn Majah, İbn Hibban bardı özü kitaplarını alып kelген. Hazır aytkan hadis Abu Aws ibn Aws degen sahabadan. Mınaki Peygamberimiz aytып атат тугандар, силердин күндөрүңөрдөн эң абзели улусу жума күн Адам алейхиссалам жаралган. Ошол жерде Адам алейхиссалам жаны алынган жума күнү Исрафил периште сур тарта деген талкаланат. Жума күнү барды кайрадан Алла субханаху ва таала жаратат. Bunun bardığı cuma günü. Emi Peygamberimiz aytadi, aksiru aleyya minas salati fi. Cuma günü sizler mağa köp salavat ayttılar. Bu köptü kança jolu köp? 3 jolu dele köp, 100 jolu dele, 1000 jolu, milyon dele köptün bir çeki var mı dese, ova deydi. Kança 300 deydi. Allama Munavi rahmatullahi aleyh köp sözler tap kelgenden keyin köpçülük uşul жерге kelgen. Tuğanlar al aytkan qala Abu Talib Makki rahimahullah ve aqallu zalik yani aqallu haddil iksar 300 marra. Şu köpçülüktün en azı minimum 300 eken. Demek mınday jalpak termenen aytayın, cuma günü, cumanın tünü 300 jol salavat aytış kerek eken. Aytabız mı inşallah? Ya. Akça ketpeydi. Tildele kişine tık kıymıldatасыз. Argındı uşaqtagan, argındı jaman görüp, argındı sökkön, argındı qargagandan görüp, ya, özüň kelерге maqtay bергenden görüp, salavat aytıp koyulu. Dünyany maqtagandan görüp, ya, köp emes, 300 jol. Meçitte çıkasın, uyga bara çakta 300 aytıp koysun. 300 aytıp koysun. Bul en azı. Baraka maşallah. Bilip koyuңuz, sizdin her bir salavatыңызга Allah 10 salavat kaytarat sizge. Beker emes. Şu salavat aytkanыбыз dagы beker emes eкен. Maşallah. Peygamberimiz aytdı, "Man salla aleyya salatan wahidan." Kim bana birle salavat aytsa, "Man salla aleyya salatan wahidan." Bir salavat aytsa, sallallahu aleyhi biha 10. Allah Taala aga uşugaçı birön orduna 10 da aytıp deydi. 10 da aytıp Allah. Salavattın fazileti öte köp. Bu adamdınça kaygısın getire turgan amal. Adamdın mesinde kişine gıcalatçılık var, semeyine gıcalatçılıklar var, finansıvı gıcalatçılıklar var. Ya, den soluktun kişine gıcalatçılığı var. Allah Taala gıcalatçılık getiredi. Salavattın berekesinden Allah kaygı gıcalatçılık getiredi. Bire-bireden kol uzartıp misal ötkenden kaygı içele ketpeydi de başlançı. Estep ele kaygıсын, gıcalatçılığын getire alбайт. Жақын досунан üzülgөн, жақындан üzülgön, бала чака ата энесин башка кандай. Жоксо бирөө кичине карызга батып калган, кайгы бар, кайгы басып алат. Же бирөө өзү кичине ден соолугу азмасы начарлап калган. Же болбосо дашта бир проблема бар. Же болбосо бирөө бардыгы нормаль, дагы деле гыжалатчы. Таң калып турган ошол. Бардыгы барбы гыжалат? Ошону кетире турган күчү кайсыда экен? Салават.
Günөөдөр кечирилет. Günөөдөр кечирилет. Her bir salavat aytkan sayın sizin günөөңүз kечирилет. Darajаңыз көтөрүлөt. Allah'ın sүйүүсүнө жогорулуп кете бересиz. Allah'a жакындай бересиz. Salavat aytkan sayın. Peygamber'in şafaatına. Erteye kıyamet günü amal defteringizden tekşerilet. Kança salavat var? Kança salavat amalыңızda? Kimdin amalında, defterinde kançalık köp salavat bolsa, Peygamberimiz oşunça jakın oturup eкен да. Kıyamet günü Peygamber şafaatına oşunça ol jakın bolot. Şoň üçin inşallah kaygı, gıcalaçılıkka ketire turgan kasiyet dagы salavatta. Salavattın kıskasını aytayın mı? Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Bitti. Aytыңызчы? Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Bundan da oңоyраак көбүнчө айтып жүрөбүз. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aytыңызчы? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daima. Айтып жүрөңүз siz. Периштелер алып кете берет. Bekер убактыңызды кетирбеңиз. Бирөөнү күтүп атасыз канаттан, жөнүндө отуруп. Салават айтып коюң, 10 жолу айтып коюң, сизге пайда, Ахиретиңизге пайда, кабырыңызга пайда. Жума күнү, жуманын түнү өзгөчө 300ден. 300ден. Буну Аллама Мунави рахматуллахи айткан, Абу Талиб Макки айткан дейт. Ошол көп пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Аксиру алейя минас-сала деп атпайбы? Жума күнү мага салаватты көп айткыла дейт. Ошо көп канча жолу көп дегенде, ошо аалымдарыбыз ушуну айткан, 300 деген. Андан 299 аз болуп калат да. Тура. Андан көп. Бирөө эми маша Кудайым берди. 1000 жолу айтып койду. Охо! Нары бери басып жүрүп туруп 2000 айтып койдуңуз, 5000 айтып койдуңуз. Машалла. Мубарак болсун, куттуу болсун. Пайгамбарыбыз сүйүүсү артсын дейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүүсү шапааты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сүйгөнгө жараша болот. Аркасынан ээрчигенге жараша болот. Пайгамбарыбыздын сүйүүнүн белгиси каякта? Билебиз десе, салават айтууундан билебиз. Сүннөттү аткарганыңдан билебиз дейт. Жөндөн пайгамбарды жакшы көрөм деп жүргөн болбойт ал. Иш кылыш керек кишини азмас. 300 салават айтыш керек болгон дейт. 4-күн күн батты, все башталды. Эгерде 4-күндө киши салават айтып, жатып алып, эртеси күнү багамдап бар да, жума күнү. Эртеси эле айтса аны. Эң жакшы жумага чейин айтып койгон сонунда. Эң жакшы жумага чейин. 4-күн түнү башталат, жумага чейин маша. Каф сүрөсүн окуп коюңуз. Азыр айтабыз, Кудайымыз келет. Кеттикпи? Эмнени айтып отурганда башка жакка өтүп кеттик да. Ла илаха иллаллах. Кыскасы айтканда, кайсы убакытта болбосун, кайсы жерде болбоңуз, алхамдулилlah салават айтсаңыз, пайгамбарыбызга сиздин салаватыңыз жетип турат. Ушул ишеним менен айтыңыз. Ушул якин менен айтыңыз. Пайгамбарыбыз айтты, сенин салаватың мага алып келинет деди. Мага көрсөтүлөт деди сен салаватың кадимкидей. Белек менен көрсөтүлөт пайгамбарыбыз. Паланчанын баласы паланча деп айтат. Паланчанын кызы паланча салават айтты деп айтат. Кыска салаватты айттык да. Узун салаваты эң абзел салават намаздын ичиндеги дуруди Ибрахим. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Эгерде буну 300 жолу айтсаңыз, анда биз 2 колду көтөрдүк болду. Сиздин алдыңызда 2 колду көтөрдүк, бүттү ал. Эгерде буну 300 жолу айта турган болсоңуз болду. Бул уже алхамдулилlah бул. Ал ошо адамды точно аулия десек болот да. Аулия десек аны ар ким айта албайт. Чын айтайын. Эгерде ушуну айткан болсоңуз. Бул жерде пайгамбарыбыздын өзүнөн эле эмес, үй бүлөсүнө кошо айтып атасыз да. Биринчисинде саллаллаху алейхи ва саллям бар го, бул пайгамбарыбызга эле. Намаздагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөткөн, өзү үйрөткөн салават ал мына. Biz oşunca namazda attahiyat okup bitkenden keyin abduhu ve rasulullah aytpayızbı? Allahumma salli ala Muhammad. Aytqılaçı? Allahumma salli ala Muhammad
va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Бұл салават пайғамбарымыз өзі үйреткен салават. Абай саллаллаху алейхи ва саллям біз өзіміз құрған салават та бұл. Алымдарымыз айтып беріп, мындай депші, қысқарақ қылып, мысалы, алхамдулилля, алдағы жөн жүргенде, мысалы, алхамдулилля, жоқтан миллион есе жоғары, бирок пайғамбарымыз өзі айтқан салават бұға жетпейді, ешбір салават. Өзі пайғамбарымыздың өзінің берекелі тілі менен сахабаларға үйреткен, плюс намаздың içine бізді қойып қойған. Ибн Масуд разияллаху анху риwayatке ушул салават қайсы? Ибрахим. Себеп деген бұл жерде Ибрахим пайғамбарға да салават бар да. Төртеуін айтып атасыз. Пайғамбарымыздың үй бүлесіне, Ибрахим пайғамбарға, Ибрахим пайғамбардың үй бүлесіне. Көрдіңіз бе? Ибрахим пайғамбардан атасы. Пайғамбардың атасы деп емне үшін айтылады? Анткени Бани Исраилден келген пайғамбар, миңдеген пайғамбардың бардығы Ибрахим пайғамбардың белінен шыққан. Исхақ пайғамбар шықты, анын белінен. Яқуб пайғамбар шықты, анын белінен. Юсуф пайғамбар шықты. Бұлар ата-бала пайғамбарлар да. Түсіндіңіздер ме? Пайғамбарымыздың атасы пайғамбар емес. Біздің пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам атасының аты Абдулла. Анын атасының аты Абдулмутталиб, анын атасының аты Хашим. Бұлар пайғамбар емес, түсіндіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бирок мына жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда ең мыкты кем Юсуф пайғамбар. Атасы Яқуб пайғамбар. Анын чоң атасы Исхақ пайғамбар. Чоң атасы Ибрахим пайғамбар деген. Қараңыздар. Чекеден. Яқуб пайғамбардың 12 баласы бар эле, бирөө эле пайғамбар, калган 11 пайғамбар емес. Анан кейін Бани Исраил 12ден уру кетти. Анан кейін башкалардан да пайғамбар чыкты. Сөзсүз эле Юсуф пайғамбардын урпагынан эле эмес. Бул кандай болгон чакта дагы Бани Исраилде өтө көп пайғамбар келген. Кээ бир риваяттарга караганда Муса пайғамбар менен Иса пайғамбардын ортосунда 1000 пайғамбар келген дейт. Ошон үчүн баягы кыскасы айтканда Ибрахим пайғамбардын эки мындайча жубайынан Сара энебизден Исхак пайғамбар, Бани Исраилга келген акыркысы Иса пайғамбарга чейин ошо пайғамбарлар келет. Андан кейін Хажар энебизден Исмаил пайғамбар, Исмаил пайғамбардан барып туруп эле бир пайғамбар чыккан Мухаммад алейхиссалам. Мына жактагылар 1000. Мына жактагылардан бирөө эле чыккан. Түшүндүңүздөрбү? Бирок ушул бирөө мына бардык пайгамбарлардын пайгамбары да. Мынандай болду. Ибрахим пайгамбарга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 7-чи асманда жолуккан. Каякта жолуккан? 7-чи асманда. 7-чи асманда жолуккан. Ошо Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбызга айткан: "Ey Muhammad, пайгамбарыбыздын баласы да. Пайгамбарыбыздын чоң атасы болуп атпайбы?" Анан айткан. Каяктан эме болуп Мираждан келатканда да, Мираждан келатканда. Үммөтүңө айта бар, менен салам айт дегени. Алла, менен салам айт деген. Жана айтып кой, бейиш деген. Бейиш ээн тала экен да. Кандай экени? Ээн тала дейт. Анын дарактары дейт. Дарактары Алланын зикри. Субханаллах, Алхамдулилlah, ла ilahe illallah, Allahu akbar. Ушо сизди бул дүйнөдө туруп алып бейишиңизди кура бериңиз, дарак тиге бериңиз. Топурагы Аллах мисктен экен да. Бейиштин топурагы эмнеден экен? Миск. Топурагын аралашма, раствор деп коебуз, аларма зафарандан экен да. Бейиштин кан сарайлары бир кирпичи алтындан, бирөөсү күмүштөн. Азыр кеминде таш коюп атпайбы? Анан да эмне коюп атат азыр? Өсүп кетип атат нерсе. Ал жакта жок, бирөө алтын, бирөө бардык кан сарай ушундай. Ошон үчүн салам айтып кой деген да. Ошон үчүн тургандар Ибрахим алейхиссаламга азыркы салаватта Ибрахим алейхиссаламга да салават бар да. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад. Кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим. Иннака Хамидун Маджид. Ошону иншалла ушуну адат кылып, кээде эми адам чарчап калат. Узунураак да болчу.
ошол убактарда саллаллаху алейхи вассаламды айтыңыз. Кээде убакыт кенен эле болуп калат. Көбүнчө таваф кылганда, бир жерде сапарга кетип атасыз. Кичине Кур'ан окудуңуз, чарчап калдыңыз. Болду, таспини алып туруп анан. Миңди айтып коюң жакта. Миң салават, миң салават, миң салават. Кандай да? Эми күн сайын эле салават пайгамбарыбызга жетет. Күн сайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаватыбыз жетип турат. Бирок эми жума күндү өзгөчөлөгөн, бул өзгөчө макамда жетет экен да. Ошон үчүн айтат: ардун хассун, фадрун хассун. Жума күнү түнү менен жуманын күнү бул өзгөчө, бул өзгөчө. Байхакийтин риваятында келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан айтат: Пайгамбарыбыз айткан: "Аксиру сала алейя фил лейлатил гарра вал йаумил азхар фа инна салатакум ту'раду алейя." Силер жуманын түнүнчө лейлатил гарра деп коет. Нурлуу түн деп айтат. Эмне үчүн? Жуманын түнүндө көп периште өтөт экен. Жуманын түнүндө эмне болот экен? Көп периште. Ошон үчүн бул түндү пайгамбарыбыз айтканда лейлатил гарра, нурлуу түн деген да болчу. Вал йаумил азхар деген жаркыраган күн деген. Жуманын күнүн жаркыраган күн, түнүн нурлуу түн деген да. Ошон үчүн ошол экөөндө мага көп салават айткыла деген. Көп салават. Силер мага эмеңер келет деген, салаватка жетип турат деген. Себеп периштелер алар өзү нурлуу дагы, макулбу? Ошон үчүн көп келгендин себебинен алар машаалла нурлуу түнгө айланган да. Ибн Мажа Абу Дардадан риваят келтирет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аксиру мин ас-салати алейя фи йаумил джум'a, фа иннаху йаумун машхуд, ташхадуху ал-малаика, ва инна ахадан ла юсалли алейя илля уридат алейя салату, хатта яфруга минха." Силер жуманын күнүндө көп мага салават айткыла, анткени жуманын күнү периштелер көп катыша турган, көп түшө турган күн экен. Кимиңер мага бир салават айтсаңар, ал сөзсүз мага жетет, мага көрсөтүлүп барат. Bir hadiste faman kana aksaruhum aleyye salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Kim mага көп салават айтса, кыямат күнү мага эң жакын ошол болот дейт. Жакын жайгашат экен да. Мындай да туугандар, бейиш бар го, бул кичинекей эле бир Кыргызстан эмес да ал. Бейиш мага тийбей калды деген эң акыркы дозоктон чыгып, акыркы бейишке кирген адамга бул дүйнөдөн 10 эсе чоң бейиш берилет. 10 эсе чоң. 10 эсе чоң. 10 эсе чоң. Tirmizi'nin rivayetinde, Müslim'in rivayetinde. 10'du 5 yol aytkan. 10 ese, 10 ese, 10 ese, 10 ese, 10 ese de 50 ese eken de. 50 ese çoğun veriledi. Emi alardın go, kichine kıpında iman alıp ketken. İbn Masud, İbn Abbas'tan beken sıraganda, razıyallahu anhumada. İbn Masud'dan boş gerek. Sahabalar güle öyle degenler. Naam, gülötele degen. Sahabalar. Gülötele degen. Hal kanu yadhakun deb. Gülüşe öyle deb. Keyinki muğun aytkanda tabiinler sıraganda. Gülötele, biroq alardın imanı жүрөктөрүндө тоодай эле деген. Тоодо канча кыпын бар билбейм мен. Канча грамм кыпын бар. Кичинекей кыпынга 10 эсе чоң бейиш берилип атса, аларда тоодо аларга канча бейиш берилет, эми Кудай билет аны. Walakin kana imanuhum fi qulubihim amsalu jibal деген. Тоодай дейт алардын имандары. Адам, алхамдулилlah, бирок алардын иманы тоодай. Алардын ибадаты, ихласы таптакыр бөлөк болчу. Ошон үчүн салават айтканда, урматтуу мусулман бир туугандар, дүйнө бизди алектендирип, алаксытып, азыраак зикир кылып калбайды да. Азыраак айтып калбайды. Алдап койбосун да. Бие капар болуп өтүп кетпейли. Мына чыныгы сода ошол. Чыныгы түбөлүктүү ута турган пайдаңыз ошол. Allah Kur'an'da aytkanda: "Ya eyyuhellezine amanu hal adullukum ala ticaretin tunjikum min adabin alim?" Ey imanlılar, men sizlerge
ушундай бир тижаратты айтайынбы дейт. Жанчыдагыс азаптан куткара турган. Тунжикум, силерди куткара турган, нажат бере турган. Мин адабин алим, жанчыдагыс азаптан куткара. Ту'минуна билlah. Аллага иман келтирип. Алланын элчисине иман келтирип. Ва тужахидуна фи сабилилlah. Би амваликум анфусикум. Алланын жолунда мал жаныңар менен мээнет кылган. Ушундай тижарат, Алла Таала буну тижарат деген. Жөнөкөй тижарат эмес. Дозоктун отунан куткара турган тижарат. Бир тижарат бар тугандар, адамдардын алдында абийирсиздиктен куткара турган. Адамдан акча сураган уят да, нан сураган уят. Эмне үчүн адал ырыскы фарыз? Чтоб мен башка адамдын алдында кол сунбай, жүзүмү жер каратпай, курсагыма ашты берип кой деп. Путу колуң жакшы эле, иштебейсиңби? Касбул халал. Адал ырыскы издеген тугандар, эмне үчүн дүйнөнү айтышы мүмкүн, пайгамбарыбыз канча дүйнөнү жамандады, Алла дүйнөнү канча жамандады. Значит, дүйнөнү вообще кылбай эле коюшубуз керек экен. Жок. Дүйнө табыш керек. Эмне максатта? Мен адамдарга өзүмдүн кордугумду көрсөтпөйүн да. Түшүнөсүңөрбү? Алхамдулилlah, сиздин байлыгыңыз мага кереги жок, бирок мага өзүмдүн кийимим, тамак ашым жетиштүү деген деңгээлде адам баласына ырыскы издеген зарури, сөзсүз. Адал ырыскы издеш. Чтоб эртеге карап туруп, бирөөнүн алдына кол сунуп калбаңыз. Нан берип койгулачы, мага нан берип койгулачы деген болбойт. Жүзүңдү сакташ үчүн, соода кыл. Эми өзүңдүн денеңди, түбөлүктү дозоктон сакташ үчүн имандын жолунда мээнет кыл. Мына тижара. Ошончо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көп салават айтуу, эң улуу күн Арафа. Эң мыкты дуа Арафа күнүнүн дуасы. Эң мыкты. Ошон үчүн Алла Таалам улуу ажылыкты Арафа күнгө койгон. Аль-хаджу Арафа деп пайгамбарыбыз айткан. Ким Арафа күнү Арафа тоосуна барып калса, ошол ажы деген да. Алла Таалам периштелерге сыймыктана турган күн да. Шайтан эң кор болгон күн Арафа күнү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, шайтан эң кор болгон күн, өңү саргарган, өзүнө өлүм тилеген күн Арафа күнү. Эмне үчүн? Себеп дегенде бул аракет кылып, азгырып, күнөөлөрдү аябай красивый кылып сунуштап, шайтанчы күнөөлөрдүчү кооз кылып көрсөтүүдө профессионал номер 1 да. Түшүндүңүзбү? Күнөөлөрдү аябай кооз кылып көрсөтөт да. Ушинтип, короче, аябай кылдыргандан кийин Алла Таала бардыгын кечирип берет экен Арафа күнүчү. Бул мээнетине күйөт экен да, бул. Мээнетине күйөт экен. Алла Таала бардык күнөөлөрүн кечирет. Булардын күнөөсү дейт. Мына пустыня бар го, чөлдөгү. Кумчалык болсо да кечирдим дейт. Жамгырдын, тамчынын санынча болсо ham кечирдим дейт. Ошон үчүн эң бактысыз адам Арафат күнү шектенген адам. Алла мен кечиреби, кечирбейби? Самый несчастливый. Ошон үчүн иншалла Арафа күн, алхамдулилlah, Алла Таалам ушунчаны берген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Арафа күнү үммөтүнө 5 саат дуа кылган. Пешим менен асырды бир окуп туруп, болду. Күн батканга чейин дуа кылган. Пешимден тартып күн батканга чейин дуа кылган. Я Алла, я Алла, я Алла, я Алла, я Алла. Ошончо шайтан баягы өзүнүн чачын жууп, топурак таштап, өлүм тилеп, вай дегени Арафа күнү болот да. Эмне үчүн десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алланын пенделерди, мусулмандарды күнөөлөрүн кечиргенин көрүп туруп, шайтан кор болот экен да, ушунча кор болот. Бир кор болгон дейт, Бадыр согушунда болгон. Экинчи кордук Арафатта. Бадыр согушу өтүп кетти. Кыямат күнгө чейин Арафа бар да. Ошо Арафа бар. Салават айтабызбы иншалла. Алла Таалам кабыл кылсын.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам барымызға тауфиқ берсін. Алла субханала тағала тауфиқ берсін салауат айтқанға. Bir hadis оқып қояйын, шүменен бітіреміз. Абу Хурайра разиаллаху анхудан риwayat. Пайғамбарымыз айтқан: "Хайру яумин талаат алейхи шамс яумул джум'a, фихи خلق الله تعالى آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها." رواه مسلم. İmam Muslim rahmatullah aleyhi rivayet қылады. Абу Хурайра разиаллаху анху мындай дейді: Пайғамбарымыз айтқан, күн шығады ғой, ушунун эң мыкты күнү жума күнү дейт да. Анткени ошо жума күнү Алла Таала Адам алейхиссалам жараткан, бейишке киргизилген, бейиштен чыгарылган. Демек, Алла Таалам бейиш ушул алхамдулилlah Адам алейхиссаламды жума күнү киргизген экен. Жакындаба дегенде жакындап алды, жебе дегенде жеп алышты. Ла тaqraба хадихи шажара фатакуна миназ залимин. Чыкты. Ошондо да жума күнү чыккан экен. Мына Allah subhanahu wa ta'ala cuma'nı qadırlağına tevfik versin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana. Azan mı bu? Azanға жооп берейли. Анан 10 минут бар дейт. Болбосо ана суроо болсо жооп беребиз. Микрофон иштеп жатат, карап коймоңуз. Не работает, да? Может этот? اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم دعوة قائمة عفوا. Азан айтқанда азанға жооп бериш керек. Пайгамбарыбыз сүннөтү. Анан бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга бир салават айтыш керек. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким азандын сөзүнө жооп берсе, кийин мага бир салават айтып туруп азандын дуасын окуса, ошо азандын дуасында василя деген бар. Ким мен үчүн Алладан василя сураса, ага менин шапаатым сөз важип болот деген да. Аллахумма рабба хадихи даъвати тамма ва салату қаима ати Мухаммадин васила
Онаке васила. Ати Мухаммад васила дегенimiz ya Allah Muhammed Peygamberimize vasile bir. Vel fadila artıkçılık bir. Ve ba'athu maqaman mahmudan lezi va'atta cana ertegi özüm vada vergen ulu makam mahmud maqtala maqamga terилтеген. Ушуну айтып турган, андан кийин ана пайгамбарыбыз айткан, азан менен кооматтын ортосунда ким кайсы дуаны кылса сөз кабыл болот, кайтарымсыз деген. Кайсы дуаны кылайын деп сахабалар сурашканда, Тирмизинин риваятында келет, пайгамбарыбыз айткан, "Саллаллаху афва ва афия". Алла Тааладан кечиримдүүлүктү сурагыла, жана жамандыктардан сактоосун сурагыла деген. Афият деген сөз. Аллахума инни ас'алука ал-афва ва ал-афия фид дуnya ва ал-ахира деп сурап коюш керек да. Ya Allah, dünyada da ahirette de senin geçirimini sorayım. Dünyada da ahirette de jamanlıklardan saktığını sorayım. Bitti. Assalamu alaikum. Apam maşenliklerge akça aldatıp koyup dur. Bir ay oldu. Roboda жүрөм. Dua kılıp koyuңuzчу. Allahu akbar. Kudayım jardan versin. Mına diyeyim, etiyатташ керек. Az zaman ушундай алдамчылардын, аферист, мошенниктердики ар ким өз туугандар өз-өзгө этияттанайлы. Ушуга чейин болгону болду эми. Будан аркысын. Бирок көп кыжалат болбогула. Ушу акчаны алдырып койдум деп эле сиз ушун кыямат болуп кетпесин. Кыжалат болуп, ооруга чалдыгып калбай, Алла Тааладан. Бирок калптын казаны кайнабай. Тиги мошенник, аферист ал эч качан оңбойт. Аныкы 1-2 болбойт эч качан. Ал кор бойдон жетишпейт, ач көз, ушундай болот. Tövbe kılsa tövbe kılıp kalat, bolsa oşo oydu ölet. Çünkü inşallah Allah Teala alarga da tevfik versin, iman, hidayet versin. Apаңarga kuch kuvat berip, жакшынакай эми robotda эмес, мечитте жүргөнгө kuch kuvat versin. Amin. Allah Teala. Namazga sap oturaverели.